İçki İşler Ministrliğinin Oş облысында жайгашкан түзүмдөрүнүн өздүк курамы жана облустук мекеме ишканалардын жамааттары бирдиктүү укук бузууларды алдын алуу күнүнө сапка түзүлдү. Полковник Шаралиев. Саламатсыздарбы, урматтуу жолдоштор. Эркин жарыяланып, бүгүн эмилгеси болуп, Ош облустук ички иштер башкармалыгы чыкты. Биз аларды колдодук. Себеби дегенде көптөгөн президентибиздин чыгарган жарлыктары бар. Аларды аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинеттеринин токтомдору бар. Аларды аткарыш максатында ошондой эле кылмыштуулуктун алдын алуу иш-чараларыны жеринде барып болтуруу боюнча ушундай иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Андан тышкары көптөгөн биздин элибизде айыл жеринде көптөгөн түшүнүксүз юридикалык жактан жардам болгон биздин жарандарыбыз бар. Көптөгөн паспорт ала албаган, метрик ала албаган жарандарыбыз бар. Ошолордун баардыгынын барып жеринде маселелерди чече турган бүгүнкү иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ушул окшош эле көйгөйлөр менен сизге да келишет да, эми булар айылдарга барып. Кудай буйруса ушул барып жеринде чечиле турган болсо, бизге келип райондук администрацияга келген арызчылар мен ойлойм азаят деген үмүттөбүз да. Бул иш-чараны биз иш жүзүнө ашыруу үчүн ар бир райондук администрациянын башчылары акимдерге, ар бир райондун аймагында жайгашкан айыл башчыларына биз тапшырмаларды бергенбиз. Бүгүн Кудай буйруса мына 7 райондо, 7 айыл өкмөттө ушул иш-чара күнү өткөрүлөт. Бул иш-чара биринчи жолу өтүп атат. Мен ойлойм, бул Кыргызстан боюнча деле биринчи жолу болсо керек бул иш-чара. Ошондуктан кемчиликтери болушу мүмкүн. Бирок ага карабастан биз ушу татыктуу аткарабыз деген убадаларыбызды айтабыз.